Кайрылуу кеч, ардактуу телекөрүүчүлөр. Мына ошентип 2 жума эс алуудан кийин кайрадан сиздер менен 6-күнү кечинде маданий маалымат көңүл ачуу программасы. Ал эми бизди студияда Саамал фольклордук этнографиялык ансамблинин өнөрпоздору коштоп турушат. Я вас любил, любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Ырыс, кечир. Биздин көрсөтү кыргыз тилинде да. Ооба. Пушкиндин атактуу был ырын кыргыз эл акыны Сооронбай Жусуев кыргызча которгон экен. Ал эми табылды актан буга оңду ыр жазыптыр. Чынында эле кызык экен. Анда телекөрүүчүлөр менен чогуу көрбөйлүбү? Ооба. Бизде студияда сизге аттуу ыры менен Кыргыз Республикасына эмгек сіңирген артист Гүлназ Бекболсун кызы. Ушул күндөрү Гапар Айтиев атындагы көркөм музейинде Доор элеси жаш сүрөтчүлөрдүн көргөзмөсү өтүүдө.
таланты, дүйнөгө болгон көз карашы өзгөчөлөнгөн жаш таланттардын иштеринин оригиналдуулугу, көркөмдүгү көрүүчүлөрдү суктандырбай койгон жок. Көргөзмөнүн максаты канча кылымдардан бери кыргыз элинин көркөм өнөрүнө муундан муунга өтүп келатат. Ошол көркөм өнөргө өз салымыбызды кошуп, кийинки муундарга өткөрүп берүү максатында чогулганбыз. Группанын бул көргөзмөсүнө Кыргызстандын баардык булуң бурчунан келип, атайын көркөм сүрөт окуу жайында билим алып жаткан, ошол көркөм сүрөт окуу жайын ийгиликтүү аяктаган 28 жаш сүрөтчүнүн ой кыялынан жаралган 100ден ашык эмгектер коюлду. Бул көргөзмөдө өзгөчө басым койгонубуз бул кыргыз элинин ооз эки чыгармаларынын бир түрү болгон кыргыз уламыштарына көбүрөөк кайрылганбыз. Анткени бул биздин элибиздин тарыхына байланышкан тема биз менен дайым жүрөт. Жаш сүрөтчүлөрдүн деги эле биздин сүрөтчүлөрүбүздүн бул жолку алган темасы жаратылыш менен адам баласынын ортосундагы тыгыз байланышты көрсөтөлү дегенбиз. Ошону менен бирге жаш сүрөткердин өзүнүн эркин темалары, өзүнүн ой кыялынан жаралган темалар коюлган. Быйыл 4-чү жолу өтүп жаткан бул көргөзмөдө териден, кийизден, керамикадан жасалган чыгармалар коюлду. Өзгөчө Көлбаева Жамиля, Анарбай уулу Эрнияз, Маматкулов Равшанбектин эмгектери жогорку баага татыктуу десек болот. Орустун улуу жазуучусу Антон Павлович Чехов адамда баардык нерсе, жан дүйнөсү да, кийими да, жүзү да жакшы болуш керек деп айткан экен. Агыр сени Мурас коллекциясына кезек жетти деген турасыңбы? Ооба, бүгүн бизде студияда конокто Мурас коллекциясынын авторлору. Анда чогуу көрөлү. Бизде студияда конокто мына ушул Мурас коллекциясынын жаратуучулары. Учурда дизайнерлерди даярдоо боюнча жергебизде абал кандай? Биз Кыргыз мамлекеттик техникалык университеттери жеңил өнөр жай кафедрасынан болобуз. Биздин кафедра түзүлгөндөн бери жүздөгөн адистер бүтүрүп чыгышты. Азыркы күндө алар кийим тигичүү, аларда мода үйлөрүндө иштеп жатышат. Мына ушул коллекциянын Мурас деп аталышынын себеби эмнеде? Кийим жаратуу деген бул өзүнчө эле бир көркөм образдуу жаратуу дегенге жатат да. Кийим жаратуу да сөзсүз менен кыргыздын, мисалы үчүн мурунку кыргыз коллекциясы болуп атпайбы? Элибиздин салтына кайрылабыз сөзсүз. Кийим өзү бул саясат менен да байланыштуу, дин менен да байланыштуу. Бул коллекцияны жаратабы биз кыргыз элинин нукура кийимин изилдеп, анын өнүгүш эволюциясын изилдеп, илимий көз караш менен жараттык. Ошол себептен бул коллекцияны биз Мурас деп атадык да. Бул коллекцияны жаратууда бул жогоруда менин коллегам айтып кетпедиби, университеттин ичинде өзүндө жаралган деп. Кафедра менен кошо иштеп жаткан университеттин алдында Мир, Восток Мир деген илимий техникалык борбор бар. Бул илимий техникалык борборду кафедранын башчысы
университеттин профессору Айым Сатаровна Иманкулова башкарды да. Ошонун жетекчилиги менен бул коллекцияны биз жараттык. Бул коллекцияны жаратууда университет өзү ушул илимий изилдөө ишин жогорулатуу, анан илимий изилдөө ишин мындай өзүнчө жакшы багытка салыш үчүн грант берген. Ошол грантты пайдаланып, кыргыз элинин кийиминин өнүгүш тенденциясын изилдеп, нукура кыргыздардын кийимин изилдеп келип, анан ушул коллекцияны жараттык. Ошол изилдөөдөн эмнелер далилденди? Эми кандай десек, биз адегенде мына азыр телевизор көрүүчүлөрүбүз байкап көрөт өзүлөрү. Адегенде ошол кыргыздын баягы эски кийимдерин карадык да. Ошол өнүгүшү акыры келип отуруп, азыркы биздин жана элдин баягы табитине жараша, суроосуна жараша авангард стили деген кийимине келип жеттик да. Бүгүнкү күнү менен ылайыкташтырып. Бүгүнкү күнү менен ылайыкташтырдык. Бирок мында өзүңөр байкайсыңар, кыргыз элинин жана жасалга колдонмо өнөрүнө пайдалануучу нерселерди көп колдондук да. Муну анык колдонгондо да атайын мындай өтө тактык менен, өтө мындай назиктик менен аяр пайдаландык. Себеби дегенде азыркы баягы рынокто байкап атасыңар, Ош рыногунда турат. Баягы элдердин кийимине, особенно өзгөчө бул аялдардын кийиминечи, кыргыз оймолорун пайдаланып деселер, баягы тушкелди пайдаланып атышат да. Аны азыркы мындай элдин табитине жараша, магураки чет мамлекеттин суроолоруна жараша кылып пайдалансакпы деген ойлогонбуз да. Анан мында байкасаңар, сайма, жана терме, анан башка дагы бул кийиз, тиги өнөрү, ошонун баардык эл колдонгон, эл көркөмдөгөн, кийимин көркөмдөгөн, үйүндөгү оокатын көркөмдөгөн баягы кол өнөрчүлүк өнөрүбүздү ушул кийимди жаратууда колдондук да. Келечекте дагы да болсо бизге студияга келип, жаңы коллекцияларыңыздарды тартуулайт деген үмүттөбүз. Күйдө бар саргайып сагынуу, күтүүдө көксөөдө жалынуу, күйдө бар өкүнүү, өтүнүү, күйдө бар сезимдин жалыны. Күү менен кыргыздын жаны бир, кең нурлуу таалайы багы бир, чер жазып жыргатып комузчум, чертип кой күүңдөн дагы бир.
же кайсы бир өнөргө болгон ушук генге да байланыштуу деп айтылып келет эмеспи? Сиздин ушу искусство чөйрөсүнө аралашып калышыңыз ушу тугумгучулуктан эмеспи? Туура. Себеп дегенде мен чоң атам Касымкул Нарын областынын Актала районуна тиешелүү Курткай айылында чоң комузчу болгон. Бул кишинин баягы мен ошол кезде 7-8 жаштагы тестер бала элем. Ошо чоң атам комуз черткенде ошо кайрыктарын угуп, кайрыктары сиңип калган да. Анан өзүм атам дагы комузчу, ал кишинин дагы тарбия таалимин алып калдым. Кийинчерээк 6 жашымда белгилүү комузчу Нурак Абдрахмановдун колунда тарбия таалим алып, ошо комуздун сырларын үйрөнүп алдык да кичтен дагы. Канча жашыңызда биринчи жолу колуңузга комуз алдыңыз эле, эсиңиздеби? Комузду негизинен 5 жашымда кармадым десем жаңылбойм. Комузга чейин жанагы аккордеонду кармагам да, 3 жашымда. Ошо кичинекей кезде апам аккордеонду алып келип берип, ошо аккордеондун өзүм эле үйрөнүп алгам да аккордеонду. Сиздер мына ушу дүйнөнү кыдырып, кыргыздын музыкалык аспаптарында ойноп жүрөсүздөр. Башка элдер ушул биздин музыкалык аспаптарды кандай кабыл алат? Негизинен туура суроо. Себеп дегенде баягы колдо бар алтындын баркы жок деген кыргызда бир жакшы кеп бар да. Биз Европа мамлекеттеринде болдук көп. Кыдырдык, Францияда болдук, Германияда болдук, Швейцарияда болдук, Кытайда болдук, Монголияда болдук. Негизи эле ошол элдердин бизге болгон мамилеси, кыргыз искусствосуна болгон мамилеси өтө зор да. Себеп дегенде ар бир улуттун, ар бир мамлекеттин жүзү бул өзүнүн фольклору да, өзүнүн салт санаасы. Орусча айтканда как бы визитная карточка. Ошол нерсени алып чыгыш керек. Баягы концерт берип атканда таң калабыз да. Ушунчалык бизди кабыл алып, биздин музыкабызга суктанып, ырыбызга суктанып, дастанга суктанып, күйгө суктангандачы. Анан бир кичине өкүнүч пайда болуп кетет. Себеп дегенде эмне үчүн ушу өзүбүздүн элде мындай түшүнүк кичине эмерээк да, бизге фольклорго болгон мамиле кичине солгунураак. Мен Казакстанда былтыр мурдагы жылдары Казакстанда болуп келдим. Ошол жерде көрдүм казактардын фольклорго, өзлөрүнүн фольклорго, домбырасына болгон мамилесинчи. Алар школа бар да, специальная школа игры на домбре деген. А бизде ошо комузга да бир какой-то кандайдыр бир неме киргизиш керек да. Ошондой чоң мектеп киргизиш керек, тартыш керек, аны көтөрүш керек да. Себептен бул биздин келечегибиз, бул биздин баягы атабыздан келаткан байлыгыбыз да. Анан муну өзүбүз көтөрбөсөк ким көтөрөт? Учурда эл ич өнөр кенчи аттуу кароосунак болуп жатат. Буга сиздер катышып жатасыздарбы? Албетте катышабыз. Себеп дегенде биз иштеген ишибиз ушул болгондон кийин сөзсүз катышыбыз керек. Өзүбүздүн кичине аз да болсо салымыбызды кошушубуз керек. Ошо кыргыз искусствосуна болгон. Ал жерден эми байге биринчи, экинчи, үчүнчү орунду алыш бизде максат эмес. Бизде эң негизги максат ошол жерге катышып, чыгармачылык чөйрө менен аралашып, бири-бирибиздин кандай десем, опыт ошо алсак, бизге келечекке чоң багаж болот да. Учурда сиз чыгарма жазып, музыка жазып, ушундай комуз менен, кыргыздын музыкалык аспаптары менен кереметтүү музыкаларды жаратып жатасыз. Ушу туурасында айтып берсеңиз. Бул баягы заман өзгөргөнгө жараша музыка да өзгөрөт да. Азыркы биздин жараткан музыкаларыбыз баягы биздин илгертеден келаткан ата бабабыздын чыгармаларынан кандай десем, айырмасы бар да сөзсүз түрдө. Себеп дегенде заман өзгөрүп атат, элдин талабы башкачараак болуп атат да. Спектакльге музыка жаздык, өзүбүздүн кичине чыгармабыз бар. Аны эми кайсы деңгээлде болду, аны эл өзү билип, угуп эметип алат болуш керек. Эмне демекчибиз, өнөрүңүз өркүндөсүн. Дагы да болсо сизге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат сизге. Мукамдуу аспаптардын бири чопочор. Мына ушул чопочор туурасындагы чакан тасмага көңүлүңүздөрдү бурабыз. Баткен облусунун тургуну Гагар Саламов адамдын жан дүйнөсүн кереметке бөлөгөн чоорду ойнобостон аны жасаганында максат кылган. Таң калыштуусу устат жалдап киши колунан үйрөнбөстөн өзү ойлоп тапкан. Ал ойлоп тапкан чоордун адегенде 3 тешиги болуп, кийин аны профессионал музыканттарыбыз 6-7 тешикке чейин жеткирип,
азыркы учурда эл аспаптар оркестринде ойнолуп келет. Ben üç kıl жасайын. Біреуден көрген емесмін. Атам кылышкан екені сұраған емесмін. Тільки çalғандарын көрдім. Neçteşik onday bundayını bilgeni atamlara şu teşik kılat eкен de şunday yapıp gelip turup çalgan. Айкөл Манас бабабыздын доорунан бери келаткан улуттук аспабыбыз чоор ушул убакка чейин өзүнүн жагымдуу үнү менен музыкалык аспаптар дүйнөсүнөн ордун жоготпой келүүдө. Үйлөмө аспап болгон чоор негизинен койчулардын арасында кеңири тараган. Алар созулуңку мүнөздөгү табигат менен үндөшкөн обондорду, күүлөрдү тартышкан. Ал чогойнодон, шилбиден, камыштан, темирден, бөрү карагаттан жасалган. Көпчүлүк учурда чоордун ичи бош турбаш үчүн жана түшүп кетсе сынбаш үчүн табылгыдан, талдан сүмбө салып коюлат. Аспаптын тешиктеринин саны да ар түрдүү. Алсак 3-тен 6-га чейин болот. Алар манжалардын ыгына жараша оюлат. Чоор күүлөрүндө негизинен адамдардын арманы, койчулардын түркүн турмуштары, табигаттын сулуулугу, айбанаттар, жаныбарлар жана канаттуулар баяндалат. Чоордун добушу анча күчтүү эмес болсо да өтө жагымдуу. Анын үнү ачык абада таза, тунук угулат. Чынында эле чоордун үнүн учу кыйрына көз жетпеген мейкин талаада же аскасы асман мелжиген тоо арасынан укканда табигаттын көркүнө көрк кошкон небир кереметтерге бөлөнөсүң. Ардактуу замандаштар, бизде студияда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдындагы маданияттуу өнүктүрүү боюнча комиссиянын төрагасы Султан Раев. Кош келипсиз биздин студияга. Султан агай, учурда жергебизде эл ичи өнөргенчи аттуу өнөр майрамы өтүп жатат. Бул кароо сынакты өткөрүүнүн негизги мааниси эмнеде? Рахмат, жакшы суроо бердиңиз. Бул эл ичи өнөргенчи элдик майрам деп койдук. Бул элдик көркөм өнөрдүн биринчи салттуу кароосу. Биринчи дегени бул акыркы 15 жылдын аралыгында ушул элибиздин арасында уюп жаткан таланттарды, элдик таланттарды, айылдык таланттарды биз көңүл бурбай калганбыз да. Ошондуктан бул чоң бир самалык баштадык. Бул самалыкты ошол биздин мамлекеттик катчы Дастан Исламович Сарыгуловдун демилгеси менен уюштурдук. Азыркы күндө республика боюнча биринчи айланпасы райондордо айыл жергесинде болду, экинчи айланпасы областтык деңгээлде болду, үчүнчү айланпасы мына Бишкекте өтүп атат. Калыстар тобу бир 300га жакын жерлерден келген өнөрпөздөрдүн өнөрүн көрүп атат да. Бул жерде эми ушул жанагы бир топ номинациялар боюнча өнөр жарышы жүрүп атат. Ал элдик ыр бийлер боюнча, айтыш боюнча, дастан боюнча, манасчылык боюнча, комузчулук боюнча, ошондой эле азем бийлери боюнча, хор, үйлөмө аспаптар, элдик аспаптар боюнча ушул номинация боюнча 15 номинация боюнча болуп атат. Бул калыстар тобу азыркы күндө бир ошол Бишкек шаарындагы бир нече сахналарда ошолордун өнөрүн көрүп атат да. Эми бул биздин оюбузча ушул элдик өнөрдүн жанагы унутулуп бараткан өнөрдүн мындан аркы өнүгүшүнө, мындан аркы ошол элдик өнөрдүн жанданышына чоң өбөлгө түзөт деп ойлойбуз. Азыр биз эми ушул уюштуруу тобу чоң даярдыктарды көрүп атабыз. Бул эми жеңүүчүлөргө баарына ушул атайын байгелерибиз бар. Ошол мен айтар элем, ушул эгер ушул өнөр боюнча башкы орунду жеңип алгандарга биз алтын медаль беребиз. Могу алтын медаль жасадык. Лауреаттарга берилет. Лауреаттык наам, диплом, алтын медаль, акчалай сыйлык. Ар бир номинация боюнча да. Ал биринчи орунда алгандарга 15 миңден 30 миңге чейинки акчалай сыйлыктарыбыз бар. Бул сыйлыктарды ушул биз гала концерт күнү 20-июнда тапшырабыз. Бул чоң концертке биздин саясатчылар, ушул эле депутаттар, шаардын тургундары баардыгы катышууга укугу бар, катышса болот. Биз баарын чакырабыз. 20-июнда Кыргыз улуттук филармониянын концерттик чоң залында болот. Жыйынтыктоочу гала корутунду концерт. Бул кароо сынак көптөн бери өткөрүлбөй келген, биринчи жолу өтүп жатат. Кандай кемчиликтер, балким мүчүлүштүктөр кетип жаткандыр, ошол туурасында айтып өтсөңүз. Кемчиликтер ошо өткөргө ошол фестивалды өткөрдө, кароо сынакты өткөрдө көп эле болду. Себеби биринчи жолу болуп атат да, бул масштабта чоң, ушундай бир чоң форматта. Ошондуктан
биздин эмки бул эми салттуу фестиваль быйыл гана өткөрүлүп калган жылдар токтоп калбайт, жыл сайын өткөрүлөт. Ошондуктан биздин кээ бир кемчиликтер бар, ал биздин да кетти, аны ушул эмки конкурсту өткөрүүдө эске алабыз. Бул бизге чоң жардам берет да. Рахмат келип бергениңизге, дагы да болсо таланттарды колдоп жүрө бериңиз. Чоң рахмат сиздерге. Мына ошентип бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна жетти. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар. Эртеңки эс алуу күнүңүздөр жакшы улансын. Саламатта болуңуздар. Al miskini benim yesimde Anida durak sezimde Ardayım güçlük var çıkmane Altıncı